көрүп аткан досторубузга арналат. Бүгүн биз 1 саат 20 мүнөт аралыгында студиясында отурган көрүп аткан көрөрмандар көрүп атса керек, ар кыл таланттуу балдарыбыз келди. Ушул жеңиш күнүндө биз ата-бабаларыбызды, чоң аталарыбызды куттуктап бир жакшы маанай тартуулап берсек, алар жөнүндө бир эскерип берсек деп, анда биз кийинки меймандарыбызды студияга чакырабыз. Борбор шаарыбыздагы номер 94 мектептин окуучулары жана мугалим Айдаров Курманбек. Меймандарыбыз атайын майрамга карата даярданып келишти. Анда Курманбек мырзаны чакырып алалы, мугалим, келиңиз. Келип, мына ушул 94 мектептин окуучулары кандай биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз үчүн жаңылык даярдап келди, байрамдык маанай тартуулап келди угалы. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Рахмат бирге болсун. Арбаңыздар, урматтуу жалпы радио угармандары. Силерди бүгүнкү 9 май улуу жеңиш майрам күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз силердин алдыңыздарда номер 94 жалпы орто билим берүү мектебинин таланттуу окуучулары жана музыка мугалими Жолдошбек уулу Адилет, ошондой эле тарых мугалими мен Айдаров Курманбек болмокчубуз. Силердин назарыңыздарга анда биз чаканган ошол концерттик программабызды тартууласак. Анда чогугалы. Келиңиздер. Алгач кайсы чыгарманы аткарып бересиздер? Келиңиздер, жалпы Келечек студиясынын жаш жеткинчек көрүүчүлөрүн улуу жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз ушу 94 жалпы орто билим берүү мектебинин таланттуу окуучулары менен бирге жеңиш күнү деген чыгарманы тартуулайбыз сиздерге. Кабыл алып коюңуздар. Мындайраак жылып алга, бияка микрофонго жакыныраак. Бияка жакыныраак. Дагы. Жылып. Микрофонго жакын келгиле. Geçip çabuk salgamız, jеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дарчы тамган адамдарды самарарын акчалган көздөрүнө жаштылар шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күнү мекенибиз эчтимай, марта бешиндегиле тулган көз жумбай. Күндө иштеп күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дарчы тамган адамдарды самайларын акчалган көздөрүнө жаштылар шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Абакемай, биз бүт кайра келбедик, жибергешип журганды дегдедик. Европанын жарымына жобалганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дарчы тамган адамдарды самайларын акчалган көздөрүнө жаштыларым шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Бул жеңиш күн майрам, дарчы тамган адамдарды самайларын акчалган
достор, биз бир билдирүүнү айтып кетели. Биздин студиябызга 92 жаштагы апабыз келди. Азыр апабыз силердин ырдаганыңарды, кандай өнөрүңөрдү тартуулайт экениңерди көрөт. Андан кийин баары бүткөндөн кийин маекке өтөбүз. Азыр анда кандай дейли, кийинки чыгармаңарга өтө берелиби? Шааркан апа болсо, эс алып силердин ырдаганыңарды көрүп турсуңдар. Дагы кандай чыгарма аткарып бересиңер? Көркөм бе? Кана. Жомарт Бөкөнбаевдин Кош алаты уулум кетти майданга. Дүйнөнүн жүзүн өрт алып, кара жалын каптады. Кыяндай жүрөт шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апаат күндөрдө уяттан уят эмеспи, уулуңдун үйдө жатканы. Айланам коркок болбо деп айтканын эстейменин. Ай чапчып суудай толкуган, артымда калкым турганда айгышкан жоонун желемин. Барыктап багы өстүргөн балаңдын сына өнөрүн, жеримдин бетин булгатпай, жел могусканын төгөмүн. Жомарт Бөкөнбаев Кош алато уулум кетти майданга. Атылып тоодон секирген, булагың эстеп жүрөрмүн. Таң менен шашып ышкырган, уларың эстеп жүрөрмүн. Аскадан аркар көтөргөн, карааның эстеп жүрөрмүн. Чымчыктар сайрап отурган, чынарың эстеп жүрөрмүн. Көгөрүп жаткан ысык көл, көркөсүң жерден билгенге, жел менен ойноп турчу элең, жээгинде бойлоп жүргөндө, толкунундай болоюн, толгом жоого тийгенде. Эрибей мөңгү жаркырап, эзелден жаткан жерде өстүм, санасыз көңүл кубанып, сайраңдап салкын жерде өстүм, кордукту салып душманга, колумдан намыс бербесмин. Алкул Осмонов коштошуу. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, кайда калбайт сүйгөн жардын көз жашы. Алыс сапар кең Москвага жол алып, коштошоордо күздүн күн жел жакшы. Аман болсун эр жигиттин жаш башы, кимге керек ата эненин көз жашы. Алыс сапар кең Москвага жол алып, коштошоордо күздүн күн жел жакшы. Алкул Осмонов жеңишири, башка күндөн майрамы көп ушулай, баарыбызга бакыт ачкан сулуу май, тоодой тоскон 9 май күнү жүрөгүмдө жаратылган уулумдай, жеңиш күнгө салтанат, жеңгендерге салтанат, башка күндөн күлкүсү көп ушул май, баарыбызга өмүр берген улуу ай, жердей жети 9 май күнү, мага кымбат аба менен суумдай, жеңиш күнгө салтанат, жеңгендерге салтанат, башка күндөн күлдөр көп ушул май, баарыбызга жыргал берген улуу ай, күндөй 89 май күнү, мага кымбат мүлдаламдын күнүндөй, жеңиш күнгө салтанат, жеңгендерге салтанат. Сооронбай Жосеев жеңиш майрамы. Жаз келгенде жадырап, жашыл жанат жан жагым, күтө берем келсе деп, улуу жеңиш майрамын. Эрте турсам көчөдө, эл дайрадай агылат, күлкү ырга аралаш, күү кулат жаңырат. Чоң атама кубандым, чоң майрамга кабынган, көкүрөгүн толтуруп, көп медалын тагынган. Чоң атамды жетелеп, сыртка шашсам таң калды, неге шаштың не берем, мен сагындым майрамды. Алкул Осмонов, биздин жерде жеңиш нуру төгүлдү, кызыл тазыр нурлар менен бөлөндү. Биздер жеңдик эркиндеги дүйнөнүн, мына бакыт күткөн ырыс көрүндү. Кубантырып космономдор келгиле, айдай балкып күндөй күргөн өмүрдү. Каныбек Жунушов 9 май. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жерге бизге келген күн. Кыргын салып согушта кызыл аскер жеңди деп кылкылдашат майрамда, кызыл туулар желбирип. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон. Алкул Осмонов, дүйнө жүзү тынчалсын, карап турсаң дүйнөнү, уйгу тунарат. Анын сүрдүү иреңи, кызарат тагым сарат, жоругу жаман тентек ок, кээ бир жерде чуу өтөт, казатка көнгөн жаш жүрөк, коркпосо да шуу өтөт, согуштун жели сокпосун, дүйнө жүзү тынчалсын, тынчтык үчүн өлгөндө жайлуу жатып уктасын. Дагы бир ырдайсыздарбы?
Анда маекке өтө берели. Апа азыр биздин балдар улуу ата мекендик согуш жөнүндө, жеңиш жөнүндө эмне билет экен, өздөрүнөн сурап угуп көрөлү. Силерге анда биринчи суроо, силер согуш ардагерлеринен кимдерди билесиңер? Советтер Союзунун баатырларынан микрофонго келип айта го. Ана кимдер билет? Дайыр Асанов, Дүйшөн Кулшопоков, Чолпонбай Түлөбердиев, Самат Садыков. Ой, Азамат, дагы кимдер кошумчалайт? Дагы толтур. Дагы кимдер кошумчалайсыңар? Болду. Чоң рахмат. Эми отуруп тургула, анан апа менен маектешкенде апага сурооңар болсо бересиңер, отурсаңар болот. Отура бергиле. Эми апага саламатсызбы? Дагы бир жолу майрамыңыз менен, майрамдык маанайыңыз жакшыбы? Саламатсызбы? Рахмат. Мынакей бүгүн аскердик кийимди кийип, ошондой эле улуттук кийимди кийип, атайын окуучулар 1 саат 20 минутта ардагерлерибизди куттуктасак деп келип отурушат. Анан сизди төрөсүн көркөй кылып чакырып алдык. Ушу балдар менен бир маектешип, балдарга бир жакшы кеңеш айтып, балдардын бир келечегине жакшы жол салып бергенге бир сиздин кеп кеңешиңизди сунуштасак деп. Рахмат. Май барыңарды. Жаш дебей, кары дебей, согуштун ардагерлери эми бул балдар мага чөбүрө, кыбыра болуп калат. Анан эми мурки майрамыңар кут болсун, баарыныкы тең. Ветерандардын ошо согушту беткондор асыл кишилер калды. Анан анда биз ошо силердей болгон, силерден да кичинекей согуш мезгилинде кичинекей балдар болчубуз. Ошо согуш мезгилинде согуш курусун бүт ошол агаларды, аталарды, энелерди, жаштарды баягы мед школда окуп аткандарды эле бүт согушка алып кетти. Эми ошондо биз кичинекей балдарбыз, талаада эле калдык. Бүт айылда эч ким жок, бир абышка менен жап-жаш балдар, кемпирлери. Анан согуштун жүзү курусун. Биз ошол согушка барып, кан төгүшпесек дагы тылда жүрүп, айылдын жумушун бүт бүтүрдүк, колхоздукун. Ошо эгин эгетет, ошондо саман жыйнайбыз, ошондо баш теребиз, машак теребиз. Мындай машак деген буудайдын түшүп калган, чаап кеткенде түшүп калгандарын алып туруп, мондай машак. Машак деген эмне? Машак деген. Кансыңарбы, билесиңерби балдар? Ошондой баягы буудайдын калгандарын тереп турган машак ушундай дейт. Мугалим ошону тердебет. Талаадан терип келип, кичинекей кем калса, кайра кечке же таппайсың. Таппайсың да ар кайсы жерден истейсиң, чуркайсың. Же бутубузда кийимибиз жок, же үстүбүздө кийимибиз жок, иче турган тамагыбыз жок. Бирок согушка жардам бериш керек, анын үчүн машак териш керек. Анан самандарды жыйнаш керек, кыймылыбыздын баардыгы согушка деп өттүк. Анан мектепке деле барбай калдык. Кийимибиз болбосо, окуу курал болбосо, карандаш кагаз болбосо, заман тынч болбосо, же тынччылык болбосо, 3 күндүн ичинде эле 4 күн ичинде эле кара кагаз келет. Кара кагаз деген баягы өлдү деген кагаз. Бүт бойдон айылдын ичи ызы чуу, күрөгү, өкүрүк менен бакырык, кара түн түшүп эле калат. Ошону көздөй барабыз, чуркайбыз, алар ыйласа биз да кошо ыйлайбыз. Себеби аталар кетти да кайра кайткан жок. Агалар кетти, кайра кайткан жок. Биз ошо кезде кайгыдан башка эчтеке көргөн жокпуз. Бирок кайгыны да кайгырдык, ыйды да ыйладык, бирок эч убакта отуруп калган жокпуз. Согушка жардам деп эле ошо талаада жүрдүк. Ачкабыз деп отуруп алган жоксуздар, Тамак жок, кийим жок. Эми карачы, салыштырмалуу силер угуп атасыңар, мен айтып атам, ошол мезгилдеги. Мындай кийим каякта? Ошо кийим деген бир жылаңач эптеп эле бирдемени кийип аласың. Аны деле биягы жыртылган, же тон, жана тон дегенди билесиңер, терден жасайт, тону тиягда жыртылган, биягы жыртылган, бутуң жыңайлак барасың, анан кийин тикене кирип кетет, отуруп байканайт. Андан кийин эптеп арчыйын десең эчтеке жок, ошол эле бойдон кетесиң. Көйнөк деген жок, башыңда жоолук деген жок. Жоолук жок болсо каяктан жоолук саласың. Тарак жок, тараганга саксайып эле жүрөсүң. Анан ушул тамак жок, кокту колотторду кыдырып, кокту деген мындай билесиңер да, билесиңер, коктун ошо коктун эмес жемиши бар мындай. Аны барып талаадан эптеп терип келишет аталар, апалар ошолор. Анан кийин ошону жагат, анан кайнатат, суу жок, бул кышындагы бир көрүнүш, кышындагы. Кышында кар менен эртет, карды эртет. Анан оттун деле жок, аны ар кайсы жактан курайдын башын сындырып алып келип жагышат апалар. Биз отурабыз, ана ошону кайнатат.
Анан кайнатканда эмне суу арпа бул өсү кардын суусу болсо, же туз болбосо, же кум шекер болбосо, же май болбосо, ошол эле сууга кайнатат да анан кийин бир кайнагандан кийин эле отурганда чөйчөктөрүн эстен кирип келебиз. Оп, байкуш жетимдер келген турбайсыңарбы? Отургула, сирткиде ырыскыңар бар дейт. Баягы касандагыны бүт бойдон чөйчөккө куюп берет. А чөйчөк бир эле чөйчөк, бул ичет, анан ичет. Ушинтип отуруп, бир чөйчөк отура беребиз ошол чөйчөк бошогончо. Ошентип анан бир чөйчөктөн берип, өзүнүн баласын да бирдей көрөт. Бизди да бирдей көрөт. Ошентип анан баягы ичип, жеп бүткөндөн кийин өзү касанды жалап туруп, анан касанды көмкөрүп коет. Ошо касанды жууганга суу жок, ардан башка. Ал эми жайдын күндө бир эле жаргылчак дегенди билесиңер, көргөндүрсүңөр, жаргылчак. Буудайды майдалап. Ошо жаргылчак мынтип тартат. Ошо айыл боюнча бир эле жаргылчак бар. Ошондо момундай коч деп коет. Ушу бир кочуш талканды, арпаны же буудайды алып алып, аны да асап менен тарып келебиз. Бригададар таратпайт, кармагайт, согушка дегенди силердин үчүн жеп атасыңар дейт. Анан биз өлүп кетеликпи? Эптеп, септеп көрүнбөй барып бригадарга ошентип таап келип, анан түн катып куурабыз. Эгерде күндүзгө куурчу болсок, көрүүлүңдү көрсөтөт. Согушка жетпей атса, эмне үчүн жейсиңер дейт. Биз дагы тирүү жамбыз да, жейишибиз керек да. Айла жок, баягы түн ичинде эптеп, септеп атып, ар каяктан куурап келип, ушу бир уч бууда арпаны кууруп, анан кийин теги бригада жогунда чуркап барып бир айылда жалгыз бир жаргылчакка тартып алып келебиз. Ошо бир уч талканды элеген келек жок. Аны да бир жерден барып элеп келебиз. Түшүнүп атасыңарбы? Анан биз кайсы убактан кийин жашайбыз? Кайсы убакта жашайбыз? Качан жейбиз? Талканды качан жарма жасап ичебиз? Анан келип куурай терип келебиз сырттан. Куурайыңдагы табылбайт. Куурай деген отун, сыртта мындай оруп алган корок жок. Колубуз менен теребиз. Колубуз менен сылдырып келебиз. Ошондо булардын баары кесилет. Мына могу колдордун баары шор баскан колдор. Эч жакшылыкты көргөн жок өмүр бою. Анан эми Кудайга шүгүр, мына эми өтүп атабыз. Ушу жолдорду өттүк, кийимибиз жок. Анан кийин калчылдап келип турасың кыштын күнү. Жайдын күнү болсо жалаңач эле жүрө бересиң. Ал кыз балабы, эркек балабы, кийип жүрөбү, кийбей жүрөбү, эч ким карабайт. Анткени кийим жок. Кийим жок болсо эмне болот анан? Кандай кылат? Кимди ким карайт? Ачка, курсактуу, кийим жок. Бүт эле кыймылдын баары фронтко, согушка дейт. Биздин улуулуктардын баары тең баягы күйүп, анан колгоптарды жиберишет. Байпактарды жиберишет согушка деп. Биз да ошого көнгөнбүз. Анан кичинекей арпа табылып калса, баягы ашыгыраак. Мына бир уч эмес бул. Кичинекей эле ушуну согушка деп бошобуз, балдар. Бүт баарыбыз чогулуп. Ал кезде баягы чогулуп жашайсың да. Барыбыз эле ата деден калсак, жетим болсок, кийимибиз жок болсо, анан ошо согушка деген кулакка сиңип калган. Бүт ошол талкан жеп атсаң да окуй деп согушка деп беребиз. Жарымын бересиз. Ушуну жартысын эле жейсиң. Жартысы калат. Нан дегенди билбейсиң, нан эмне экендигин. Каяктан нан жок болсо, каяктан жейсиң нанды. Жок болсо, эч жерде жок болсо. Мына ошондой бир айылдын ичинде болгон окуялар болгон. Анан эми согушту ошондой уланды берди, согуш бүткөнгөчө ушундай окуялар улана берди. Мектепке кайсы убакта барасың? Жерге отуруп жасасыңар, ошондо окууга калган жок. Кээде жерге отурусуп туруп, узун куурайды кесип туруп, жас дейт. Бир жерге жасасың, жерге отуруп, жерди жана мына кургак жерде бир дейсиң, мындай койсо кошу дейт. Анан бир дейт. Анан мындай койгондо эки, уну койгондо барабар деп коет. Муну барабар деп атат. Эки сызыкты барабар дейт. Канча болду? Бир кошу, бир барабар. Канча болду? Суратат мугалим. Канча болду? Айтпайсыңарбы? Эки болду, Анан ошондо анан эки деп жасат. Мына. Эми силер болсо, муну салыштырып атасыңарбы? Ошо жазган ручкабыз тиги куурай, тетрадыбыз жер. Мына ошентип окуганбыз. Ошондо бирге бирди кошсоң эки болот деп. Анан китеп деген жок. Тетрад деген жок. Китеп дегенди билбейбиз. Калем сап деген эмне экенин билбейбиз. Күндөрдүн бир убактысында анан кийин тетрад таратты. Ак болот экен, сонун экен тетрад.
экиден үчтөн ошо жакшыраак баягы бир экини жакшылап кошуп бергендерге жакшы окуучу деп коет да. Ошондон кийин мага 4 дептер берди. Тим эле жылтылайт. Кичи андан жазгыңыз келбейт беле. Анан бир карандаш берди. Карандаштын каягынан жасап. Карандаш ушташ керек турбайбы аны. Ошону уштап жазганга биздин мезибиз жетпей. Анан кийин кимдир бирөөлөргө монтип уштайт деп алып бирди көрүп калган да. Уштап туруп анан кийин монтип жасап дейт. Анан ошо менен Кудай жалгасын. Ошону менен анда 4 деттер атып алып, карандашты монтип чуактап алып, анан бир чыт сыяктанган жада төгө киттектеп коебуз. Анда кол ачып атат го, сакталат. Ошондон көйнөк кийгилет деп 2 метр берди. Ат-папак бир керемет экен. Боорубузга кысып алып, үйгө чуркап келип, баягыны койорго жер таппайбыз. Эми тигип берет ам. Тигетирген жок да, тиге турган жок. Ушул катып алып, ушул качан тигип кийип барабыз мектепке деп. Эми аны тиккен киши жок, бычкан киши жок, жип жок, машина жок, кайчы жок. Аны ким деген тигет. Ошону сактап көпкө чейин жүрүп, каткан өсө дептерибиз, ала турган киши жок. Албаса деле ушул катып алабыз. Каяка карандаш деп жооп беришти. Муну жазсаң жасат экен, укмуш жасайт экен. Сыймыстыр жасса. Сону дептим эле анан аны катып алабыз. Ушундай болуп убакыттар өттү. Бала кезде. Мына силерден кичирээк, силердей болгон улуулар, силердей болгон ушундай болуп катары менен чуркап алып, Каражанды багыш үчүн далай жерге барып жарбаңды аңды бишчүбүз. Кокту колотторго кирип жанагы теке жечүбүз. Жекеле мен эмес, ошол жерде балдар көп болду. Анан баягы жаргылчакты тартып атканда, жаргылчакты монтип атканда арк балдар бар. Жыгылып калат. Ачкачылыктан. Андан очередке турганда калгандары келип, бир уч талканы арапасын тартып. Кана. Эми силер мындай ой жүгүртүп атасыңар мен айтып атканда. Жомокто Кудай сезилип атат да силерге бир апага сурооңар болсо да даярдап Эми тургула. силерге ушул мен айтып аткан жомокпу же менин башыман өткөн окуябы эмне деп түшүнүп атасыңар? Сен айтчы. Сиздин башыңыздан өткөн окуя. Окуя, мен түрөк эмин да. Болбосо мындай жолу айтып аткан, силер айтып аткандардын баары тең баягы силер жаттаган бойдон айтып атасыңар. Ошол согушуп атсыңар, баатырларды айтып атасыңар, эр жүрөк аталарды айтып атасыңар, эр жүрөк байкелериңерди айтып атасыңар, кыздар согушка кеткен, мына алардын баарын айтып атасыңар. Мына силер китептен гана окуп айтып атасыңар, Эми силердин могу кийип турганыңарды карап мен таң калып атам азыр. Көп эле болуп атат, мындай жерде мен көп жерде болом, мындай чакыруу жерлер көп болот. Мына ушу Куттуу Кыргыз радиосунда мен 40-20 жылдан бери келем да, бу жерде. Ана тынбай келем, дайым эмес, чакырган убактыларда келип калам. Анан ошондо улам жаңырып атат. Бул Кыргыз радиосунун 90 жылдыгы бир касиеттүү өсүнчө жомок. Бу жерде кимдер гана жүрбөгөн, кимдер гана болбогон, ошолордун баары, ошонун баарын тең көргөнбүз. Ошолордун баарын укканбыз. Алардын баягы жаткан жер жай болсун, кандай соннандар кетти, мына эми онтип көргөн көзүңө ишенбей карап турасың. Анан эми мен ата бүгүн ушул бүт ордендердин баарын кийип алдым эле. Туура. Мынакей. Кеч коелу, көрсүн деп кийип келген турупка көрүп атасыңар? Көрүп атасыңарбы? Мынакей. Мен да бир жолу айтып коеюн, урматтуу. Мен чекей туруп турам этейинчи, тигине тура калып. Балдар көрүп алсын да, келиңиз. Мындай биздин студияда анан ошо согуш мезгилиндегилерден жүрдүп, анан турмушту бизди окутту, кыйындыкты көрсөттү. Ой, баягы жетпей жүргөн талканга кийинчерээк жеттик. Анан кийин жаның талашып иштегиң келет, жан талашып окугуң келет. Анан ошондон 1ден 10га чейин санаганда кийин үйрөндүк. Мектептен үйрөтүп турган мугалимдер жок. Анан башкарманын кыздары буудай кууруп келет, арпа кууруп келет. Ошондо эжейге, юручту эжейге берет. Анан баарыбызга мындайдан таратып чыгат. Ошону жейбиз. Тим эле жыргайбыз. Кайра кичинекей ашып калса, эжейге дейин үйүнө барганда жесинчи деп. Жеп атканыбыздан кайра кичинекейден беребиз. Көрдүңбү ошо кездеги адамдар кандай болгон экен? Эгерде ошо кезде жана апалар, жана эжейлер болбосо, биз ошондо кыйынчылык убакта кардын түбүндө эле калмакпыз да. Бузгун жеп коймок да. Мына эл кандай ынтымактуу, кандай биримдиктүү. Жакшы. Бияққа отырып алсаңыз, балдарға жақын. Жоқ, ушундай эле тура берсиңиз. Кандай биримдиктүү, кандай ынтымактуу эл болду.
Ошонун үчүн эми мына азыр эми ошондой эл болбогондо биз кандай кыйынчылыкта болот элек. Баккан киши жок болсо, өзүң жетим болсоң, анан үйдө эч ким жок болсо, отун жок болсо, тамак жок болсо, кийим жок болсо, мына бу жерде мен ошол мезгилди көрүп калгандык үчүн мен тирүү турам да, мындайларды көргөндөр бар, көрбөгөндөр жок. Азыр эми көп деле мындай ветерандар жок экен. Анан эми силерди мен мындай деп ойлогон эмесмин, бирок силердин бүгүнкү бир көрүнүшүңөрдү көрүп алып, ушундай кубанабыз да, мына жаштар, өспүрүмдөр мына силерде болуш керек. Бүтпөдөн солдаттын кийимин кийгенсиңер, биз солдаттын кийимин киймек турмак, тоң кие албай жылангачы. Турсуй деген жок. Ич көйнөк, сырт көйнөк кийип атпайбыз азыр. Ич көйнөк да жок, сырт көйнөк да жок. Жылаңач эле жүрдүк. Эптеп эле бир жерибиз жабылса эле болду. Ушундай эле жашоодо болобуз. Анан эми мына бу жерде силер ушундай кандай жаркырап турасыңар. Ошону түрүү кишиден болуш керек. Китептен окуганыңдан башка түрүү киши менен жолугушуп, бул баягы чындык, чындык. Ошон үчүн мен келе албайт деле болчумун, бирок ушундай болуп атат дегенден кийин мен барып көрүнүшүм керек. Кандай болуп кыйналып атсам дагы, кандай болуп ооруп атсам дагы, сөз бүгүн ушул силер менен жолугушуу болот го деген эле жөн ой болчу. Бирок балдар болот экен деп ойлогон эмесмин. Анан эми бул силерди көргөндөн кийин мен айланып кетем деп ушундай жетине албай атам, ичим ысып атат. Себеби мен силерди турмушта көргөн жокпуз. Карачы кийгендериңерди кара, отургандарыңарды кара, өңдөрү бар, сүйлөп аткандарыңарды кара. Ушундан анан мына бар экен келечекте балдар деп ойлойт экенсиңер да. Эми ал жашоонун түрөкчүлүгүн четчерин айттым, ал болгон окуянын баарын айткан жокмун. Анан суроо жооп болор, эсимдегилерди айтып атам. Анан кийин эми айта берди, сурай алсаңыз сурай. Отуруңуз, отуруп алыңыз. Келиңиз. Дагы бир жолу айтып коелу, биздин студиябызда эл агартуунун отличниги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Октябрь революциясы, эмгек кызыл туу ордендеринин ээси, Кыргыз Республикасынын ардагерлер кеңешинин мүчөсү Баатыр эне 92 жаштагы Шааркан Кенжекулова апабыз. Мына азыр апанын айтканын уктуңар да, Апа башынан кандай гана кыйынчылыктарды өткөргөн, жокчулукту көргөн. Бирок мына азыр мен эмнеге апанын наамдарын айттым. Эл агартуунун отличниги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Октябрь эмгек кызыл туу ордендеринин ээси, ардагерлер кеңешинин мүчөсү Баатыр эне 92 жашта деп. Демек, апа бардык кыйынчылыктарды жеңип, мына ушундай сонун ийгиликтерге жеткен экен. Эгер суроолор болсо, апага